Бұл мыйзамды мен толығымен қолдаймын. Бұл дүйнөлүк практикада, бұл Россияларда бір 10-15 жыл мурда деле киргизилген. Жанагы онлайн сот болуп, эгерде ошол айыпкер өзүнүн айыбын угууда жана башкада эгерде каршы эмес болгон болсо, анын укугу тебеленбесе, толугу менен колдойм. Бул жерде мен суроом, бюджеттен жана конвоированияга кеткен чыгымдар, бензин, примерно алдын ала алганда канча эконом болгудай? Анализ кылып көрдүңүздөрбү? Бюджеттин акчасын. Урматтуу Жүсүбек Курманбаевич, биз аракет кылдык, бирок мына так санга чыккан жокпуз. Эмнеге дегенде, анткени ал жерде бензин, машина, андан тышкары 11.000 жолу Бишкекте гана кишилер чыгып атат, канча киши иштеп атат дегенибизде, ар бирөө конвоированияда билесиздер. 11.000 жолу машина чыгат, кишинин айлыгы, ана жанакы инфраструктурасы да нагрузка болуп атат да. Ошонун баарын санаган кыйын болуп атат. Бирок биз сүйлөшкөндө биздин кызматкерлер менен ачык айтыш керек, Минюстун күчү жетпей калды уже. Керек болсо Бишкек менен Оштон башка жерден биз уже МВДнин кызматкерлерин суранып, булар бизге жардам берип атат. Түз ишин кээде кылбай, ошо биздин ошо кишилерди сотко алып барабыз деп канча убакыт күч кетип атат. Ошондуктан эконом өтө чоң болот, так санды мен айтканга кыйыныраак болуп атат. Анан ушул эле мыйзам менен ар бир айыпкер ким гана болбосун, бул Кыргызстандын жараны. Анын укугу биринчи кезекте болуш керек. Туурабы? Кээ бир айыпкерлерди бири-бирине душман болушат экен, башка болот экен. Ошол конвоирование кезинде автозактарда ташып жүрүп, автозактын ичинде өлтүрүп койгон случайлар болгон. Же болгон эмеспи? Болгон. Автозактын ичинде бизде Нокатта Муктар деген бар болчу. Ошону мен билгенден СИЗОдон сотко алып кетип атканда автозактын ичинде башын темирге сүздүрүп эле өлтүрүп коюшкан. То есть бул жерде жана айыпкердин коопсуздук жагы дагы болушу мүмкүн. Жана камерадан чыкпай туруп, ошол толук өзүнүн оюн ошол сотко, ошол жерде эгерде техникалык жактан сапаттуу койсоңор, анан сапатсыз болуп, интернетиң жоголуп кетип, сот үзгүлтүккө учурап, кайра жана айыпкердин соту 2 айга, 1 айга жылатырган болсо, анда алдын ала аны кылбай эле коюш керек. Сапаттуу, жакшынакай техникалар менен камсыз кылса, бул цивилизациялык дүйнөдө, башка мамлекеттерде бул болуп эле келаткан практикада мен муну толугу менен колдойм. Эми жанагы сиз айтып атпайсызбы, успеш жетпей калдык депчи. Мен ушул учурдан пайдаланып айтар элем. Ал МВДнын тергөө боюнча орун басары, башкы прокурордун орун басары, жалпы эле сотторго деле бир соттолуучуну соттоп атканда, абакка жөнөтүп атканда мотивин жакшыраак сурап, мүмкүн бир анын 6-7 баласы ачка отургандыр. Айласыздан бир ошол жерде бир 2 мешок un урдап, же жанакында болгондур. Ошон жоруктарга көбүрөөк буруп, көбүрөөк кишилерди биз абакка кетирип коюп атабыз, урматтуу прокурорлор. Ушул жактарын кичине карап койсоңуздар. Зоналар, түрмөлөр толуп кетти. Кичине гумандуулукту да эске алып койсоңуздар. Рахмат.